урматтуу мекендештер, азыркы учурдагы жанагы популярдуу болуп аткан эки сөздү мен чындап эле тамашасы жок колдонгонго туура келип атат да. Бул кайсы сөздөр деп ойлоп жатсаңыздар, азыркы мен айта турган кыскача роликтин аягында байкайсыздар. Бардык эле замандаштардын кабары бар чыгар. Улуттук биринчи канал УТРК, тагыраак айтканда Улуттук телерадио корпорациясы. Улуттук биринчи канал. Улуттук деп өзү аты баса белгилеп тургандай, биздин Кыргыздын улуттук биринчи каналы, мамлекеттик деңгээлдеги. Бул жерде кандай берүүлөр тартууланыш керек? Биздин менталитетке ылайык, үрп адатка жараша, каада салтыбызга ылайыктуу, айрыкча кыргыз жаштарын жакшы багытка үндөй турган пайдалуу, маңыздуу, келечектүү программалардын алкагында көрсөтүүлөр тартуу кылыныш керек болчу. Сиздин деле оюңуз ошондой болсо керек. Мен мисалы үчүн ошонто ойлойм. Менин түшүнүгүм ошондой. А бирок хайп шоу деген бир кудайдан жөө качкандардын теле берүүсү иштелип чыгылынып, учурда улуттук биринчи канал аркылуу жалпы коомчулукка тартууланып жатат. Мен таң калдым. Ушул кантип болсун? Улуттук биринчи каналдын жетекчиси соо элеби? Же кеңгирбашпы? Таза анекдот болот атпайбы бул жагы? Тийиштүү органдар эмне унчукпай отурасыңар? Министрлик тарап бул боюнча сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарышыңыздар керек. Чара көрүлүүсү шарт. Эртең эмес, бүгүн чара көрүшүңүздөр керек. Өзүбүздүн жигит кыздарыбыз эле ошол нерсеге аралашып, алып баруучу катары ар кайсыны жөөлүп, өңдү дөңдү сүйлөп, такыр пайдасы бир тыйынчалык жок нерселерди чыгарып, Кыргыз өлкөсүнүн жаштарынын кайсы бир бөлүгүн жыйындыгынды адаттарга үндөп аткандагысынан кабар берет. Бул таптакыр жакшы эмес. Сиздин оюңуз кандай? Сөзсүз пикир калтырыңыз. Ассаламу алейкум.